Мен бүгүн күндөгүдөн ойлуу турам. Негедир жүрөгүмдө толкуп улам. Себебин издеп таппай турганымда ой келди энекеми алып учкан. Ай энекем, ал жөнөкөй адамбы? Арабызда орду кандай жаралды? Чындыгында анын орду бийик зоо. Мына ошону барктабаган адамбы? Балдар, бүгүн биз силер менен дүйнөдөгү биз үчүн эң кымбат, эң ыйык зат болгон, биз үчүн миң бир түйшүк тарткан, биздин бактыбыз болгон энелерди барктоо, алардын кадыр баркын даңктоо иретинде сөз кылабыз. Балдар, силер билесиңерби? Май айынын 3 жекшембиси ар жылы энелер күнү деп белгиленип келет. Бул тууралуу 2012 жылы мурунку президентибиз Алмазбек Атамбаев жарлык чыгарып, бул күндү энелер күнү деп кол койгон. Бизди 9 ай курсагында көтөрүп, машакат менен жарык дүйнөгө алып келген, денибиз сак саламат болуш үчүн колунан келген бүт жакшылыгын аябаган энелерибизди ар дайым сүйүү менен эскерүү үчүн мүмкүнчүлүк болгон күн ушул энелер күнү. Андыктан балдар, энелерди урматтап, аларга болгон сүйүүбүздү көрсөтүүдөн тартынбайлы. Аларга 1000 жолу, 100 жолу урмат сыйыбызды, сүйүүбүздү көрсөтсөк да аздык кылат. Ошондуктан элибизде бейиш эненин таманында деген сөз айтылып келет. Биз үчүн алардын төккөн мээрими чексиз. Биз үчүн алардын тарткан түйшүгү оор. Андыктан ар бирибиз апаларыбызды, энелерибизди сүйүүгө, аларды урматтоого үйрөнөлү. Апа деген атын өзү асыл сөзбү? Апа сенде акыл неге мынча көппү? Үйрөтүп, тарбиялап айтып турсаң, түгөнбөс кайрат олчу акыл кенчи. Демекчи балдар, ар бирибиз өз апаларыбызга, өз энелерибизге жакшы сезимдерибизди, сүйүүлөрүбүздү арнаган каалоо тилек жазабыз.